Аскар Акаев, мен 2010 жылы Кыргызстанды эң бай өлкө кылмакмын. 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Борбор Азия боюнча биз эң биринчилерден болуп эгемендүүлүккө ээ болгонбуз. 15 жылда биринчи жолу декларациялар, экономикалык реформалар кабыл алынган. Эл аралык уюмдар Кыргызстанды жаш жана өнүгүп келе жаткан өлкө катары жылуу кабыл алды. Ар тараптан бизге жардам көрсөтүлдү. 2000-жылдары Кыргызстандын бедели бийик болчу, деди Акаев. Ал эми журналисттердин мамлекетти башкарууда кандай катачылыктар кетти деген суроосуна ал 2001-жылы социалдык экономикалык программа иштеп чыкканбыз. Ошол программа ишке ашпай калды. Эгерде менден кийин башкарган Бакиев, Отунбаева, Атамбаев ошол программанын негизинде иштегенде биздин ресурстар өсүп, өлкө өнүкмөк, деди Аскар Акаев. Булак аргумент KG. Адахан Мадумаров, Турсунбай Бакир уулу эмнени каалап жатканын түшүнбөй турам. Турсунбай Бакир уулу эмнени каалап жатат билбей турам. Биздин партиянын тизмесине кирүүнүбү же партиянын каттоодон өтпөй калышынбы, деди Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Ал бул тууралуу БШК Бакир уулунун аталган партиянын атынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесине кирбей калгандыгы боюнча кайрылуусун карап жаткан жыйынында билдирди. Курултайда 120 адамдын тизмеси жарыяланган. Эгерде Турсунбай Бакир уулу биздин партиянын тизмесине киргиси келсе, БШК макул десе киргизели, деди Мадумаров. Жыйында Мадумаровго курултайда партиядагы алдыңкы тизмедеги 20 адамдын аты жөнүн окудуңуз беле деген суроо берилди. Жок, алдыңкы 20 адамдын тизмеси окулган эмес, бирок андагы белгилүү адамдардын аты окулган. Бул эми партиянын ички иштери, алар ар кандай номерде болчу, деди Мадумаров. Булак Супер KG сайты. Боронов, сентябрда эл массалык түрдө оорушу мүмкүн. Премьер-министр Таажи илдети пандемиясынын экинчи толкуну болоорун эске салып, элдин ден соолугуна кам көрүү зарылдыгын белгиледи. Кафе ресторандарда Куран окутуп, ар кандай мааракелерди өткөргөндөр үчүн жазаны күчөтүү керек. Мындай тапшырманы премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында бергенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Өкмөт башчы адистердин божомолу боюнча Таажи илдети инфекциясынын экинчи толкуну 2020-жылдын ноябрь айында болушу мүмкүн экенин эскертти. Эгерде элибиз ден соолукка кайдыгер караса, сентябрь айынын аягында массалык түрдө оору капташы ыктымал. Бул коомдук транспортто санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбашы, кафе жана ресторандарга элдин көп баруусуна байланыштуу. Жарандар Куран окутуп, ар кандай салтанаттарды өткөрүп жатышат. Кафе ресторандардын кожоюндары 3000 сом айып пул төлөп коюп, келгендерди бейкапар эле кабыл алууда. Ресторан бизнеси жапа чегип жатканы түшүнүктүү, бирок биз COVID-19 менен калктын кайрадан массалык түрдө оорушуна жол бербешибиз керек, деди Боронов. Премьер-министр тийиштүү түзүмдөргө кафе-ресторандардагы иш-чаралардын өтүүсүн көзөмөлдөөнү, ошондой эле эл көп чогулган жерлерде транспортто рейдтерди күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле бул багытта аймактарда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында күнүгө маалымат берип туруунун зарылдыгын белгиледи. Булак Спутник KG сайты. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы мекендештер. Мен Максат Аманов, бир жылдан бери доктор Абдыманап атындагы клиникага тиштеримди дарылатып келем. Клиниканын кызматы мени ар дайым канааттандырат. Себеби бул жерде биринчи кезекте тазалык, оорулууга ыңгайлуу шарттар жана сапаттуу дарылоо. Иштөө убактысы 24 саат бою. Ар аптанын ишемби жана кечки саат 10дон таңкы саат 10го чейин тиш алуу кызматы бекер. Доктор Абдыманап клиникасы жүзүңүзгө жылмаюу тартуулайт. Сабыр, Дастан Жумабековдордун энеси Гүлайда апа. Балдарым мага асмандагы айды гана алып беришелек. Элибиздин багына бүткөн алтын колдуу дарыгерибиз бар. Кимдир бирөөлөр үчүн ал адам дүйнөгө таанылган өмүр сакчысы болсо, эне үчүн көзүнүн карегинде кымбат катардагы уул. Бала тарбиялоодо тажрыйбасы мол, жашоонун ысык суугуна бышкан эненин баяны жаш энелерге сабак болчудай. Апа, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, ушу күнгө чейин туура тамактанып, дайыма кыймылда болгондуктан ден соолугум жакшы. Боюм 150 см, салмагым 54 кг, жашым 75-те. Азырда балдарым жасап берген турникке асылып, көнүгүүлөрдү жасап турам. Бир күн көнүгүү жасабай калсам денем ооруп, башкача болуп калам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ден соолугум жакшы, кээде бир аз кан басымым көтөрүлүп калат.
Башыбыздан оор күндөр өттү. Ушул күндөрү уулуңуз үчүн өзгөчө сарсанаа болсоңуз керек. Ушу күндөрү элибиз аман эсен оорудан чыкса экен деп тилеп жаттым. Баламдын ден соолугу, өмүрү үчүн өзгөчө санаа тарттым. Доктурлар оору жугузуп алды дегенин жаңылыктан окусам, ого бетер тынчым кетет. Өзүнөн сурасам баары жакшапа, сарсанаа болбоңуз деп мага жумушунун жарымын айтса, жарымын айтпайт. Видео чалуудан өңүнөн азып калган чарчаңкы кебетесин көрүп эне катары жүрөгүм ооруду. Эсиме түшсө түн уйкум бөлүнөт. Негизи эле баламдын өзүн бир ойлосом, жумушун эки ойлойм. Оор операцияга киргенин угуп калсам, бейтап аман эсен айыгып кетсе экен деп тилеп олтурам. Айтоор эненин жүрөгү эч убакта тынч албай тура. Сабырбек агай балдарыңыздын улуусу болсо керек. 11 бала төрөдүм. 7 уул 4 кызым бар. Ооба, Сабырбек ошолордун улуусу. Төл башымсың деп атасы экөөбүз тең кастарлап чоңойттук. Ошого жараша үйдүн улуусу болуп, бир туугандарына жоопкерчиликти алып өстү. Сырттан ойноп келгенден кийин тизип алып, бирден колдорун жууп берип, жыгылып бир жери сыйрылса, тазалап, таңып берип, тырмагы өсүп кетсе, тегиздеп, бөбөктөрүнө башкача кам көрчү. Кайненем мен келгенден кийин 5 жылдан соң каза болду. Атабыз кечке жумушта, 10 баланы Сабыкемдин жардамы менен эле чоңойттум. Эмгекке эрте бышты, нан жаап, уй саагандан баштап үйдөгү болгон жумушту жасап, түйшүк тартып өстү. Бала кезинен эле мени тартып таза тыккан. Ошого карабай кичинесинде тентек болчу экен го. Ой, бала кезин азыр деле күлмөйүн эстей албайм. Койдун жаак сөөгүн тапанча кылып ойночу. 3 жашында болсо керек. Бир жолу иттин идишине салып койсом, анын оозунан сөөктү талашкан экен, ит колун тиштеп алыптыр. Чыңырган үнүнөн атып чыксам, колунун баары кан, колу бутуна оор нерселерди түшүрүп алып, тырмагы түшүп, бармагы шишип эле куурап жүрчү. Кийин деле мектепте окуганда өзүнөн 2-3 класс жогору окуган балдар менен достошуп алчу. Чылым чеккенди, арак ичкенди үйрөтпөсө экен деп мен сарсанаа болом. Кудай жалгап жолунан адашкан жок. Анын үстүнө 8 классына чейин тайэнесинин колунда болду. Ошондо деле тентектигинин айынан мектептен мектеп которуп жүрдү. Бирок кайсы мектепке барбасын, сабактарын жакшы өздөштүрүп кетчү. Доктор болгону да жөн жерден эмес тура. Аны өзү дайым эле айтып жүрөт. Атасы буту ооручу. Илгери жаш кезинде бутуна суук тийип, маани бербей жүрө бериптир. Кийин 50дөн өткөндө ошол оору азабын бербедиби? Ириң сөөктөн чучукка жетип, жаны сыздады го. Алып барбаган докторубуз калган эмес. Ооруса түнү бою уктабай кыйналып чыгат. Сабыр ошондо 4-класс кези. Өзү кичинекей болсо да, атасынын кыйналганын көрүп каттуу таасирленген экен. Сөөктүн оорусун дарылаган доктор болом деп ошондо эле ниет кылган. Тилегин өтөсүнөн чыкты. 2 уулуңуз эл көзүндө жүрөт. Башка балдарыңыз эмне иш кылат? 3 балам органда иштейт. Калганы чарбасы менен алек. 4 кызым орун очо калган. Уул кыздарым турмушка чыгып, асты мени чөбөрөлүү кылышты. Мен таласта уулумдун колунда турам. Шаарга канча убакта бир келип турасыз? Той топур жумуштарым болуп калганда эле барбасам, алыс жол жүргөндө эле кыйын. Барганда эле Сабыкемдин үйүнө түшөм. Экөөбүз кулагыбыздын кужуругангыча сүйлөшүп, өткөн кеткенди кеп кылабыз. Эртеси эле кыздарым баш болуп келе башташат. Кимисиникине бараарымды билбей калам. Кээде баарына текши барып конок болгонго деле жетишпейм. Балдарымдын ичинен Сабыкем өзгөчө кам көрөт. Чет мамлекетке чыгып калса мени кошо ала барат. Өзү конференцияга кетет. Келиним экөөбүз дүкөн кыдырабыз. Ушу күнгө чейин 9 мамлекетке барып келдим. Дастан уулуңуздукуна да барасызбы? Дастан балдарымдын 6-чысы 9 айында эле басып кетип, жанына тың чоңойгон. Кийин деле өзү бутуна туруп, жашоосун тыңдап кетти. Азыр 2 кыз, 1 уулу бар. Дастандыкына деле көп барам. Анында жумушу абдан көп. Түн жарымда келет. Сагынычымды таратайын деп уктабай күтүп отурам. Сүйлөшүп, чер жазабыз. Көп жумушу телефондон бүткөндүктөн 2 колунан телефон түшпөйт. Кээде убагы менен деле тамактанбай калат. Баламды көрүп оорум ооруп кетет. Саясий чөйрөдө дарегине ар кандай сындар айтылып жүрөт. Эне катары андай сындар жүрөгүңүздү оорутса керек. Башка балдарым дастан баш болуп, апа саясатта ар кандай сөздөр боло берет. Анын көбү чындыкка жатпайт. Эң негизгиси, мен эл үчүн иштеп атам. Калганына көңүл бурбаңыз деп көп айтат. Жаңылыктарды бир жолу көрсөңүз жетишет дешет. Ага боломбу телевизорду күйгүзөм да неберелериме
которбогула, жаңылыктарды көрөм дейм. Ал арада оокатымды кылып жүрө берем. Неберелерим Дастан байкем чыкты. Сабыр атам сүйлөп атат десе, оокатымды таштап коюп учуп келем. Сүйлөп бүткүчө карап отурам. Кээде жалынып экранды өбүп алам. Неберелерим апам экранды өптү дешсе, уулдарыма дагы тамаша болот. Жарк этип эле балаң чыгып атса, сагынып турган жаным кантип карманат элем. Туулган күнүңүз чоң салтанат менен өтсө керек. Жылда 15 мартта балдарым чогулат. Ал күн баарыбыз үчүн чоң майрам. Быйыл карантинге жакын болуп калды. Ошентсе да балдарым шаарга ресторанга уюштурушуптур. Кыз келиндерим, неберелерим болуп жалаң Жумабековдор чогулдук. Дүрбөтпөйүн деп куда сөбөктөрдү деле чакырткан жокмун. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ал күнү белекке тунуп жатып калдым. Алтын бриллианттын түрүн, тондун кымбатын алып берип бүтүштү. Алып бере элеге асмандагы ай эле калды окшойт. Балдарыма эки дүйнө ыраазымын. Эне үчүн уул кыздарың жакшы чыкса, бөөдө кырсыктан сырткар болсо, түгөл маңдайыңда турса, ошондон өткөн бакыт жоктура. Маегибиздин аягында бизге окшогон жаш энелерге ийгиликтүү балдарды тарбиялоодо кандай кеңеш бересиз? Баланы жаштайынан эмгекке үйрөткөн оң. Мисалы, улуу балам кичинесинен жоопкерчиликтүү, эмгекчил болуп өстү. Жашоосунда өмүр бою ошол сапаттарды карманып келет. Аны көргөн инилери да агасына карап түздөнүп тарбияланышты. Кокус ката кетирип, жаңылышса сабыр эле тарбиялап койчу. Азыр деле баш көз болуп жүрөт. Ананда баланын дараметине жараша каалоосу болот. Ошол каалоосун кеспеш керек. Атасы баш болуп, кандай кызыктуу китеп болсо алып келип берип, узун түндөрдө жомок окуп берип көңүл бөлчүбүз. Келечегине пайдасын жана зыянын тийгизе турган сапаттарды атасы айтып бергенден тажачу эмес. Дайыма оң жолду көрсөтүп келдик. Кудайга шүгүр, азыр ошол жолунан жазбай элдин батасын алып, агарып көгөрүп келатышат. Булак аргумент KG сайты.